Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен 8 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Өткөн сабакта биз ар кандай чөйрөдөгү электр тогу деген жаңы главаны баштаганбыз. Мына ошол главанын өткөндө металлдардагы электр тогу деген теманы өткөнбүз, а бүгүнкү темабыз газдардагы электр тогу. Теманы жазып алгыла. Бүгүнкү сабакта газдардагы электр тогу кантип пайда болот экендигине токтолобуз. Газ разряды деген түшүнүк менен таанышабыз. Өз алдынча эмес разряд, уруу аркылуу иондоштуруу деген түшүнүк менен таанышабыз жана өз алдынча разряд кантип пайда болот экен, мына ушуга токтолуп кетебиз. Бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Газдардагы электр тогу. Газдар кадимки шартта электр жактан нейтралдуу болот. Башкача айтканда, электр тогун өткөрбөйт. Мына ушул газдардын электр тогун өткөрбөшүн турмушта пайдаланабыз. Мисалы, электр энергиясын берүүчү зымдардын ортосунда аба бар, ал газ. Бул учурда эки зымдын ортосунда өткөрбөгүч катары пайдаланылат. Жана конденсатордун ортосу дагы аба менен бөлүнөт. Бул конденсаторду аба конденсатору дейбиз. Ортосундагы аба диэлектрик катары колдонулат экен. Демек, техникада жана турмушта аба же болбосо газдар диэлектрик катары колдонулат. Газдардын молекулалары электрдик жактан нейтралдуу дегенди кандай түшүнөбүз? Электрдик нейтралдуу дегенибиз бул газдардын электрленбегендиги. Башкача айтканда, газдын атому оң зарядталган ядродон, анын тегерегиндеги терс зарядталган электрондордон турат. Мына ушул оң заряддын саны менен терс заряддагы электрондордун саны бири-бирине барабар болгондо электрдик жактан нейтралдуу дейбиз. Нейтралдуу учурда заттар электрдик өткөрбөгүч, башкача айтканда, зарядталбаган болот. Газ аркылуу электр тогу качан өтөт экен? Биз адегенде газдын электр тогун өткөрбөгүч экендигин төмөнкү тажрыйбадан карайбыз. Эки пластинканы алабыз. Темир пластинкасы. Экөөнү жанаша жайгаштырабыз дагы. Бирөөнү К, экинчисин А деп белгиледик. Себеби булар катод жана анод деген эки электрод катары пайдаланабыз. Катодду ток булагынын бир уюлуна, анодду экинчи уюлуна электрометр аркылуу туташтырабыз. Силер көрүп атасыңар, электрометрдин жебеси 0-ду көрсөтүп атат. Башкача айтканда, электр чынжыры туюкталган жок, электр тогу өткөн жок. Демек, катод менен аноддун ортосунда же болбосо эки темир пластинканын ортосунда ачык болуп, ал экөөнүн ортосундагы аба электр тогун өткөргөн жок. Электр тогу өтпөгөндүктөн чынжыр туюкталган жок дагы, электрометрдин жебеси 0-ду көрсөтүп атат. Эми ушул тажрыйбаны мындай кылып жасайбыз. Анод жана катод, аны ток булагынын уюлдарына туташтырабыз. Анан электрометрди туташтырсак, карагыла, катод менен аноддун ортосундагы газды ысытабыз жалын менен. Жалын менен ысыткан учурда электр тогу пайда болуп, электр чынжырында токтун бар экендигин электрометрдин көрсөтүүсүнөн байкап атабыз. Бул учурда чынжыр туюкталды дагы, электр тогу өтүп калды. Эмне себептен электр тогу өтүп калды? Катод менен аноддун ортосунда абаны ысыткан учурда аба өткөргүч болуп калды дагы, электр тогу чынжыр боюнча агып өтүп, чынжыр туюкталып, электрометр электр тогунун бар экендигин көрсөтүп атат. Демек, кадимки шартта газ электр тогун өткөрбөйт экен, качан газды ысытканда электр тогун өткөрөт экен. Газдардын иондошуусу деген эмне? Иондошуу сырткы энергиянын таасиринде газдын молекулаларынын оң иондорго жана бош электрондорго ажырашы. Мынакей, бул газдын молекуласы.
Сырткы таасирдин натыйжасында буга чейинки тажрыйбада газдын молекулаларын жалын менен ысыткан учурда сырткы таасир жалын болуп атат. Мына ошол жалындын таасири астында газдын молекулалары оң иондорго жана бош электрондорго ажырайт экен. Бул карагыла нейтралдуу атом. Нейтралдуу атом газдын атому. Аны сырттан ысытсак, анда электрон өзүнчө электронун жоготкон молекула оң ионго айланат дагы, оң ион өзүнчө бөлүнөт экен. Ошондо электрон бир жака жылып атат, ал эми ион экинчи жака жылып, экөөнүн жылышынан электр тогу пайда болот. Электрондор жылып жүрүп, кайра биригишет ион менен. Бул учурда электрон менен иондун биригиши кайра рекомбинацияны пайда кылат. Башкача айтканда, ажыраган электрон менен ион кайра биригишип, рекомбинацияланат деп атайбыз. Демек, балдар, газдар кайсыл учурда иондошот экен? Сырткы таасирдин натыйжасында газдын молекуласы электронго жана электронун жоготкон атом оң ионго айланып, эки бөлүнөт экен. Бул учурда иондошуу пайда болот экен. Ал эми кайра электрон менен иондун биригүүсү рекомбинацияланышы деп аталат экен. Газдардын иондошуусу жалындын эле таасиринен болбостон, альфа бөлүкчөлөр менен бомбалоодо пайда болот экен. Жарык нуру менен нурдантканда газ дагы иондошот экен. Жана ошондой эле рентген нуру менен, жалын менен ысытууда жана радиоактивдүү нурлар менен нурданткан учурда газдар иондошот экен. Иондошуудан газдар электр тогун өткөргүчтөр болуп калышат. Балдар, байкадыңарбы? Газдар кадимки шартта электр тогун өткөрбөйт экен. Качан? Сырткы таасирдин натыйжасында газдар электр тогун өткөрүп калат экен. Демек, газ электр тогун өткөргөндө иондошуу пайда болот экен. Иондошуу учурунда электрон өзүнчө, ион өзүнчө бөлүнөт экен. Газ аркылуу электр тогунун өтүшү газдардагы электр разряды деп аталат. Электр разрядынын эки түрү бар. Өз алдынча разряд жана өз алдынча эмес разряд деген эки түрү бар. Токтун газ аркылуу өтүү процесси газ разряды деп аталат. Мынакей, бул учурда газ разрядталды. Газдын разрядталганын биз электрометрдин жебесинин кыйшаюусунан көрүп атабыз. Башкача айтканда, газдар иондошкондон кийин электр тогун өткөрүп калат дедик. Балдар, разряд деген эмне экен? Ошону дагы силерге түшүндүрүп кетейин. Эгерде биз нерсени зарядтасак, аны зарядталды дейбиз. А эгерде ошол зарядталган нерсени өткөргүчкө туташтырсак, топтолгон зарядтар өткөргүч боюнча агат дагы разрядталат. Разрядталат дегенибиз зарядтар агып электр тогун пайда кылат. Демек, газдар электр тогун өткөрүп калган учурда разрядталды деп айтат экенбиз. Эми ушул разряддын өз алдынча эмес электр разрядына токтололук. Ал кандай разряд экен? Тышкы ионизатордун таасири астында пайда болгон электр разряды өз алдынча эмес электр разряды деп аталат. Ал сырткы таасирлер ионизаторлор деп аталат, балдар. Алар кайсылар? Рентген нуру, ультра кызгылт көк нур, радиоактивдүү нур жана жалын. Булар сырткы таасирлер газды иондоштурат экен. Ошондуктан буларды биз ионизаторлор деп атайбыз. Эми ток күчүнүн чыңалууга көз карандылыгы. Бул учурда газдагы токтун пайда болушу, ток күчү сырткы чыңалуудан кандай көз каранды деген суроого жооп беребиз. Ток булагын көрүп атасыңар. Ага эки электродду туташтырабыз. Анодду жана катодду.
анодду ток булагынын оң уюлуна, ал эми катодду электрометр аркылуу терс уюлуна туташтырабыз. Электр чынжырына жылгычтуу реостат кошулуп атат. Бул жылгычтуу реостаттын жардамы менен токтун күчүн азайтып жана көбөйтөбүз. Ошондо чынжырдагы токтун күчү чоңоет жана азаят. Биз муну буга чейинки сабактан өтүп кеткенбиз балдар. Эгерде эки электроддун ортосунда газды жайгаштырып туруп, сырттан чыңалууну реостаттын жардамы менен өзгөртсөк, анда эмне болот? Карагыла балдар. Катод ток булагынын терс уюлуна, ал эми анод ток булагынын оң уюлуна туташтырылып атат. Газ иондошуп атат. Иондошкон газдын терс электрондору анодду көздөй, ал эми оң иондору катодду көздөй агат дагы ток пайда болот. Мына ошол токту биз реостаттын жардамы менен чоңойтуп кичирейтебиз. Анда эмне болот? Карагыла. Эки анод менен жана катоддун ортосунда электрдик талаа түзүлөт. Себеби алар ток булагынын оң жана терс уюлуна туташып атат. Ошондо оң заряддалган бөлүкчөлөр ток булагынын терс уюлун көздөй, ал эми терс электрондор ток булагынын оң уюлу туташкан анодду көздөй агат экен дагы электр тогу пайда болот. Эми балдар, өз алдынча эмес разряд деген эмне? Буга чейин биз разряд кантип пайда болорун билдик. Эми өз алдынча эмес разрядды аныкташ үчүн биз ток күчүнүн чыңалуудан көз карандылыгын карайбыз. Силер графикке көңүл бөлгүлө. Абсцисса огуна чыңалуу, ал эми ордината огуна токтун күчү жайгашып атат. Ток күчүн микроампер, ал эми чыңалууну 1000 вольт дейлик. Биякта газдарга чоң чыңалуу берилиш керек экен. Токту алып жүрүүчүлөрдүн иондор менен электрондордун саны сырткы электр талаасынан көз каранды. Эгерде сырттан чыңалууну көп берсек, анда талаанын күчү чоңоет дагы, электрондордун ылдамдыгы дагы тездейт. Эми балдар, ОА бөлүгүндө сырткы чыңалууну канчалык чоңойтсок, токтун күчү ошончолук чоңоет. Башкача айтканда, чыңалуу ток күчүнө түз пропорционалдуу болот. Ал эми АВ бөлүгүндө пропорционалдуулук бузулат. Сырттан чыңалууну чоңойтуп атабыз, бирок токтун күчү чоңойбойт. Ал эми ВС бөлүгүндө токтун каныгуусу пайда болот. Каныгуу дегенибиз эмне? Биз айтпадыкпы? Иондошкон учурда оң ион менен терс электрондун бөлүнүүсү пайда болот деп. Ал эми кайра экөөнүн биригүүсү рекомбинацияланышы деп. Мына ушул ВС бөлүгүндө газ иондошуп аткан учурда рекомбинацияланган бөлүкчөлөрдүн саны менен иондошкон бөлүкчөлөрдүн саны бири-бирине барабар болот. Динамикалык тең салмактуулукта болгон учурда токтун каныгуусу жүрөт. Эми уруу аркылуу ионизациялоо деген эмне? Мынакей эки электродду алалык, катодду жана анодду. Бул экөөнүн ортосуна газды жайгаштыралык. Газдын молекуласы, нейтралдуу атому. Мына ушул газдын молекуласын электрон менен бомбалаган учурда альфа бөлүкчөсү менен бомбаладык деп эсептейлик. Анда электрон өзүнчө, ион өзүнчө бөлүнөт. Иондошуу пайда болот. Ал кыймылдап бараткан электрондор сырткы күчтүн таасирисиз эле башка молекулага барып урунат дагы, аларды дагы иондоштурат. Байкасаңар балдар, бир электрон эки электронду пайда кылды. Эки электрон башка молекулага барып дагы аларды иондоштурат. Ошентип урунуу аркылуу ионизациялоо пайда болот дагы, токтун селдей агымы пайда болот балдар. Чоң токтун күчү пайда болуп кетет. Мына ушул процессти биз уруу аркылуу ионизациялоо дейбиз. Эмне үчүн муну биз уруу аркылуу ионизациялоо деп айтат экенбиз? Себеби электрондор барып газдын молекуласына урунуп, аны иондоштуруп атат. Өзүнөн өзү ионизациялоо пайда болуп атат. Муну биз уруу аркылуу ионизациялоо деп атайбыз. Эми өз алдынча разряд кайсы учурда пайда болот балдар? Анодду жана катодду токтун булагына туташтырып, электр чынжырына реостатты кошобуз. Чынжырда гальванометр токтун күчүн көрсөтөт.
вольтметр чыңалууну ченейт. Бул вольтметр катод менен аноддун ортосундагы чыңалууну ченейт экен. Эгерде биз реостаттын жардамы менен токтун күчүн чоңойтсок, анда катод менен анодко берилген чыңалуу чоңоет. Ушул учурда газдардын иондошуусу пайда болот. Оң ион ток булагынын терс уюлуна туташкан электродду көздөй, ал эми электрондор оң уюлу жагына туташкан электродду көздөй агат. Мына ушул учурда экөөнүн ортосунда газдын иондошуусу пайда болот. Ушул экөөнүн ортосун жарык менен эс булак менен жарыктандырып атабыз. Бул учурда балдар, чыңалуу менен ток күчүнүн ортосунда көз карандылык кандай болот? Биринчи учурда чыңалууга жараша токтун күчү көбөйөт. Ал эми 1-2 бөлүгүндө пропорционалдуулук бузулат. 2-ден 3-кө чейин токтун каныккан абалы болот. Каныгуу абалында рекомбинацияланган бөлүкчөлөр менен иондошкон бөлүкчөлөрдүн динамикалык тең салмактуулук абалы түзүлөт. Мына ушул учурда уруу аркылуу ионизациялоонун таасири менен селдей агым пайда болот. Токтун күчү кескин чоңоюп кетет. Демек, 3-4 бөлүгүндө сырткы таасирсиз эле уруу аркылуу ионизациялоонун натыйжасында өз алдынча разряд пайда болот. Демек, балдар, 3-4 бөлүгүндө өз алдынча разряд пайда болот экен. Демек, бул учурда байкасаңар, сырткы таасирсиз өзүнөн өзү разряд пайда болду. Өз алдынча разряддын вольт-ампердик мүнөздөмөсү мына ушул график менен мүнөздөлөт, балдар. Эми жалпак конденсаторду 6 киловольт чыңалуунун булагына бириктиришти дейт. Эгер абанын урунуу иондошуусу талаанын чыңалышынын 3 мегавольт бөлүнгөн метр маанисинде башталса, пластиналардын кандай аралыгында тешип өтүү кубулушу башталат. Муну чыгаруу үчүн чыңалуу 6 киловольт, аны вольтка айландырсак 6000 вольт. Иондоштурган талаанын чыңалышы ЭИ деп алдык. Ал 3 мегавольт бөлүнгөн метр барабар 3 көбөйтүлгөн 10-6 даражасындагы вольт бөлүнгөн метрге барабар. Д барабар суроо. Демек, эки пластинанын ортосундагы аралыкты табышыбыз керек. Кандай аралыкта тешип өтүү кубулушу башталат деп атат. Э барабар У бөлүнгөн Д деген формуланы билебиз. Бул жерде электр талаасынын чыңалышы менен чыңалуунун ортосундагы байланыш. Д эки пластинанын ортосундагы аралык. Э талаанын чыңалышы иондошкон талаанын чыңалышынан чоң болуш керек. Д барабар У бөлүнгөн ЭИ деген формуланы колдонобуз дагы. Ушул формулага коюп эсептөөнү жүргүзөбүз. У 6 көбөйтүлгөн 10-3 даражасындагы вольт бөлү иондошкон, башкача айтканда газдарды иондоштурган талаанын чыңалышы 3 көбөйтүлгөн 10-6 даражасында вольт бөлүнгөн метрге барабар. Вольт менен вольт кыскарып кетет, метр бөлчөктүн алымына чыгат. 10-6 даражасы менен 10-3 даражасы кыскарат, бөлчөктүн бөлүмүндө 10-3 даражасы калат, ал бөлчөктүн алымына 10-3 даражасы болуп чыгат. Ошондо жообу 2 көбөйтүлгөн 10-3 даражасындагы метр. Бул 2 миллиметр экен. Башкача айтканда 2 миллиметр аралыкта тешип өтүү кубулушу байкалат экен. Андан кийинки суроо: кандай разряд өз алдынча разряд деп аталат? Сырткы ионизатордун аракети токтогондо пайда болгон разряд деген жооп туурабы? Же Бсы абада пайда болгон разряд деген жооп туурабы? Кандай разряд өз алдынча разряд деп аталат? Демек, мунун жообу сырткы ионизатордун аракети токтогондо пайда болгон разряд өз алдынча разряд деп аталат экен. Эми бүгүнкү сабакыбызды жыйынтыктайлы. Биз газдардагы электр тогу деген теманы өттүк. Газдар кадимки шартта токту өткөрбөйт экен. Качан сырткы ионизатордун таасири астында газдар электр тогун өткөрөт экен. Мына ошол токту өткөргөн учурда
газ разряды пайда болот экен. Анын эки түрү бар экен. Өз алдынча эмес разряд жана өз алдынча разряд деген эки түрү бар экен. Өз алдынча разряд уруу аркылуу иондошкон учурда пайда болот экен. Балдар, мына бүгүн биз силер менен ар кандай чөйрөдөгү электр тогунун экинчи темасын өтүп атабыз. Бул газдардагы электр тогу. Газдарда электр тогун алып жүрүүчүлөр электрондор жана оң иондор болот экен. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.